Ал эми Аристин айылды инвестициялоо 3-чү долбоорунун алкагында кошумча каржылоо башталды. Бул долбоордун алкагында саламаттыкты сактоо, билим берүү жана айыл чарбаны өнүктүрүү багытындагы иштер облустун 58 айыл аймактарында жүргүзүлөт. Бул үчүн жалпы 304 миллион сом каралып, ар бир айыл өкмөттө 25 миңден 112 миң АКШ долларына чейин каржылоо жүрөт. Грантка ээ болгон айыл өкмөттөрдө алгач жакырчылыктан чыгууга багытталган иштер тууралуу окутуулар жүргүзүлүп, андан соң долбоорлор ишке ашырылмакчы. Белгилей кетсек, айылды инвестициялоо 3-чү долбоору боюнча өткөн жылы облус боюнча 47 долбоор ишке ашырылып, 152 миллион сомдук иштер аткарылган. Ковидке каршы иш-чаралар, саламаттыкты сактоо, билим берүү тармагы да камтылат. Билим берүү тармагынан именно санитария, гигиенага көңүл бөлөбүз. Башкача айтканда санузелдерин, жылуулугун жана башкаларын карайбыз. Андан тышкары ушул экономикалык багытта деп жеке ишкерликке дагы жанагы багытталган айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү ушундай долбоор камтылган.